Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутмандуу күнүңөр менен. Аты да май, өзү да май. Бул май айында биз ар дайым жеңиш майрамын тосуп келебиз. Биздин бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз дагы биз турмушта аталардан кеч келип деп аталып, улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналмакчы. Сабактын максаты окуучулар улуу атамекендик согуш учурундагы кыргыз элинин башынан кечирген оор күндөрү тууралуу маалымат алышат. Ошондой эле мекенди сүйүүгө, коргоого тарбияланышат. Бул майрамдын мааниси жана маңызы биз үчүн канчалык? 20-кылымдын ортосунда жер планетасындагы адамзат тарыхында болуп көрбөгөндөй азаптуу тарыхый окуя болду. Бул ааламат адам баласына чоң сыноо алып келди. Натыйжада адилеттик менен жүзү каралыктын, жакшылык менен жамандыктын, адалдык менен арамдыктын, жаркын келечек менен акыр замандын согушу катарында тарых жылнаамасында жазылып калды. Бул дүйнөлүк экинчи согуш же ата мекенди коргоо согушу 1418 күнгө созулуп, кыйыр жана түз түрүндө дүйнөнүн 33 мамлекети катышкан. Мына ушул улуу ата мекендик согушка кыргыз элинин кошкон салымы кандай болгон? Бул согушта Кыргызстан аскерге 360 миңден ашык адамын жөнөтүп, же өлкөнүн ар бир 4-чү адамы катышкан. Улуу ата мекендик согуш учурунда тылдагы эмгек майданы. Согуш мезгилинде тылдагы адамдардын, анын ичинде аялдар менен өспүрүм балдардын эмгектери, жеңишти тездетүүгө салымдары зор болгон. Эгерде биз бул жазда да касайрап калсак, башка колхоздор деле жер катып аткан жери жок. Анда кантип жеңиш күнү жакындатабыз? Балдар мен силерден жардам сурап келдим. Мына ушинтип бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу менен өлкө ичинде көптөгөн иштер жүрүп жатты. Анын бири кыска убакыттын ичинде көчүрүлүп келинген ишканалардын базасында заводдор жана кийим тигүү фабрикалары курулуп, майданга керектүү жабдыктар өндүрүлүп баштаган. Ал эми айыл чарбачылыгында майданга аскерлерге керектүү азык заттар өндүрүлүп, мал чарбачылыкта унаа багытындагы тандалган аттар багылып, аскерге жөнөтүлүп турган. Согуш мезгилинде эвакуацияланган 300 миңден ашык адамды кабыл алышкан. Бул боордош элдерге болгон тилектештик сезимдер эле. Улуу ата мекендик согушта кыргызстандыктардын көрсөткөн эрдиктери. Мекенди коргоодо Кыргызстандан барган жоокерлер эбегейсиз эрдиктерди көрсөтүшкөн. Советтер Союзунун баатыры наамын 73 кыргызстандык алган. Алар Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Тукубай Тайгараев, Дайыр Асанов, Самат Садыков жана башкалар. Булардын көрсөткөн эрдиктери кийинки муундарга сабак болуучу тарыхта өчпөс изин калтырды. Сөз мен туура дерсиң. Атсе да, түшүнсөң да жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроогуң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге түрүп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? О, баба, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин анам деген атыбыз өчөт.
5 кол тең эмес дегендей, мекенин коргоодон да баш тарткандар болгон. Төрөл элек биз үчүн кала берди танк алдында тепселип демекчи, улуу ата мекендик согушта Кыргызстандан барган 150 миңден ашуун жоокерлер кайтпай калган. 5 миңдей аскердин дайыны чыкпай калган. Адам баласында болуп көрбөгөндөй жоготуу, азап алып келген 1945 жылдагы оор учурду, жоготууну, азап кайгыны тарыхтан, акын жазуучулардын чыгармаларынан жана согуштун катышуучуларынын эскерүүсүнөн улам белгилүү. Эч ким, эч нерсе унутулбаш керек. Мекенди көздүн карегиндей сактап, анын өсүп өнүгүүсүнө ар бир аң сезимдүү инсан салым кошуусу парыз. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз улуу жеңиштин 75 жылдык урматына арналмакчы. Балдар, бул жеңиш оңойго турбаганы силер сезишиңер керек. Мекенди сүйгөн, мекенчил улуу инсандар болгула демекчимин, балдар. Саламатта болгула.